7-ci сабақ Qırğız tilin үйрөнүү. Tema: жомоктогу каармандар. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен кайрадан 7-ci сабакта жолугушуп жатабыз. Баарыңар жакшы эс алып, жай турдуңарбы? Жетөөнүн бири кыдыр демекчи, 7-ci сабагыбызды өзгөчө жомок менен баштайбыз. Мурдакы өтүлгөн сабакта үйрөнгөн сөздөрүбүздү кайталоо менен мээге чабуул жасап, акыл эсибизди ойготуп алалы. Күз, осень, жалбырак, листья, сары, желтый, кызыл, красный, жашыл, зеленый. Анда эмесе баарыбыз төмөнкү жомокко көңүл бурабыз. Чаар, тоок. Илгери кемпир менен абышка жашаптыр. Аларда чаар тоогу бар экен. Бир күнү чаар тоок алтын жумуртка тууйт. Чоң эне менен чоң ата жумуртканы сындыра алышпайт. Жумуртканын жанында өтүп кетип жаткан чычкан куйругу менен жумурткага тийип, жумуртка жарылып калат. Абышка кемпир аябай ыйлашат. Анда чаар тоок: ыйлабагыла, мен силерге дагы жумуртка тууп берем, деп айтат. Жомок кызыктуу бекен балдар? Аябай кызыктуу экен. Анда эмесе жомоктогу каармандарды кайталайбыз. Дедушка, чоң ата. Бабушка, чоң эне. Курочка ряба, чаар тоок. Мыш, чычкан. Силерге жомок жактыбы? Анда эмесе сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта калгыла, балдар.